Орусиянын Сургут шаарында болгон жарылуудан Кыргызстандын 3 жараны жабыркады. Жанар Акаев мандаттан кол жууду. Токто Бүбү Оргалчаны парламентке өткөргөн БШКнын жаңы жобосу. Кыргызстан Оганстанга күйүүчү май экспорттап жатабы? Атайын кызматтын жообу. Сот системасындагы көптөгөн коррупциялык схемалар аныкталып, келтирилген материалдык чыгым мамлекетке толугу менен кайтарылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Орусиянын Сургут шаарында болгон жарылуудан Кыргызстандын 3 жараны да жабыркады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жабыркагандардан кабар алганын, абалы орто экенин маалымдашты. Учурда алар Сургут шаардык ооруканасынын күйүк борборунда дарыланып жатышат. Айта кетсек, кече 15 декабрда Ханты-Мансы автоном округунун Сургут шаарында газ баллон жарылып, 10 адам жабыркаган. Кырсык Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 автоунааларга газ жабдууларын орноткон ишкананын устаканасында болгон. Жарылуудан имараттын чатыры кулап түшкөн. Учурда бул иш боюнча аймактык тергөө комитети жана прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатканы айтылды. Ички иштер министрлигинин 16 декабрдагы маалыматына караганда, кармалган адам Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү деп шек саналууда. Ал Ысык Көл облусунун 50 жаштагы тургуну социалдык түйүндөрдө экстремисттик идеологияга үгүттөп, ачык чакырып жүргөн. Тинтүү учурунда жанынан Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна таандык материалдар табылган. Экспертизанын жыйынтыгы менен кылмыштын белгилерин аныктап, шектүү кылмыш жаза кодексинин 332 беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Кыргызстан Кумтөр кениндеги кибер коопсуздук менен кызматкерлердин укуктары бузулгандыгына байланыштуу канадалык Centera Gold Inc. компаниясын сотко бергенин тастыктады. Маалыматка караганда, 2021 жылдын май айында Centera колдонуучулар менен администраторлорду Кумтөрдүн компьютерлерине кире албай тургандай кылып, системаны блоктоп салган. Мындай көрүнүш өкмөт кенди убактылуу тышкы башкарууга өткөрөр алдында болгон. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Centera компаниясына карата кылмыш ишин козгогон. Centera ишканасынын аракеттери биздин кызматкерлердин укуктары менен коопсуздугун одоно бузуп, Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлабастыгын көрсөттү деп айтылат маалыматта. Оганстандын нефтетрейдерлери Кыргызстандан күйүүчү май экспорттап жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. 16 декабрга карата министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу жарандарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүү убактылуу токтотулган. Ошондой эле министрлер кабинетинин ушул жылдын 1 мартындагы токтомуна ылайык мунай жана мунай продуктуларын ЯЭПтин чегинен тышкары экспорттоо убактылуу токтотулган. Буга чейин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары менен соц түйүндөрдө Оганстан Кыргызстандан акыркы 10 жылдан бери биринчи жолу күйүүчү май алып жатканы тууралуу маалымат тараган. Сот системасындагы көптөгөн коррупциялык схемалар аныкталып, келтирилген материалдык чыгым өлкөгө толугу менен кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Коопсуздук органдарына сот системасын санариптештирүү жана өнүктүрүүдө коррупциялык жана системалуу ири өлчөмдөгү уурдоо фактылары боюнча маалымат түшкөн. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, анын жүрүшүндө сот тутумунун кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз иш-аракеттери тастыкталган. Тергөө учурунда 18.988.553 сом материалдык чыгым аныкталып, көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында мамлекетке толугу менен кайтарылды деп айтылат маалыматта. Коррупцияга жогорку соттун жетекчилигинин, жогорку соттун алдындагы сот департаментинин, Адилет сот мамлекеттик мекемесинин, коммерциялык уюмдардын жана аларга өнөктөш адамдардын тиешеси бар экендиги такталганы белгиленди. Мындан тышкары сот отурумдарын аудио-видеого жазуу, автоматташтыруу
куруу жана аларды жаздыруу үчүн аппараттык программалык комплексти сатып алуу процесси да коррупцияга дуушар болгону айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ күнү партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында гендердик квотанын сакталуусу боюнча жобосун өзгөрткөн. 30% гендердик квотага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, ал эми 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болот деп өзгөртүлгөн. Мунун кесепети 7 мандат алган Альянс партиясына тийип, бул партиядан депутат болуп катталган Жанар Акаевдин ордун Токтобүбү оргалча алары айтылды. Ал арада саясий партия БШКны сотко берерин билдирип чыкса, Жанар Акаев да көтүүсүз чечимди чыгарган тармактын ишин сынга алды. Талашта калган мандат тууралуу кесиптешим Шекер Сатыбалдиева айтып берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотанын сакталышы боюнча жобосу өзгөрүүрү менен депутат болуп катталгандардын арасында да өзгөрүү жаралды. Бул саясий партияларга тиешелүү жагдай. Анткени босого чектен өтүп келген саясий партиялардын ичинде депутат болчулардын 30% аял депутат болуусу кажет деген норма мыйзамда бекитилген. Мындан улам эгер саясий партияга 3 мандат берилсе, бирөөсү, ал эми 7 мандат алган саясий партиянын 3-өсү айым депутат болуусу керек. Кечээ күнү гана күтүүсүдөн чыккан БШКнын жобосундагы өзгөртүүнү баш мыйзамдын талаптарына шайкеш болду деп билдиришүүдө. 64 берененин 4 бөлүмүндө жогорку кеңештин депутаттыгына ээ болгон саясий партиялар биринчи кезекте 30%дан кем эмес аял депутаттардын депутат болушун камсыз кылуу деген талап. Бул талап. Бул баяндай укук андай кылсаңар болот же мындай кылсаңар болот деген жок да. Бул талап, аны баарыбыз биз аткарыш керекпиз. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Ошон үчүн баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Бул рет 5% чекти багындырган 6 партиядан жалпысынан 19 аялга мандат берилет. Бирок баары көп добуш алгандыктан эмес, гендердик квотанын негизинде берилмекчи. Маалым болгондой 15 мандат алган Ата журт Кыргызстан партиясынын 5-өсү, Ишеним партиясынын 12 мандатынын 4-өсү, Ынтымак партиясындагы 9 мандаттын 3-өсү, Альянстын 7 мандатынын 3-өсү, ал эми 6 мандат берилген Бүтүн Кыргызстан менен 5 мандатка ээ болгон Ыйман Нуру партиялары 2 мандатын аялдарга беришет. Маселе буга чейин 7 мандаттын 2-өсү айым болот деп кечээ күнү өзгөртүлгөн жобонун негизинен нормага ылайык 3-үчүсү берилиши керек деген өзгөртүү Альянс саясий партиясынын эле эмес, шайлоонун жыйынтыгына баам салып турган баарын таң калтыргандай болду. Анткени аталган партиядан депутат болуп катталган Жанар Акаевдин ордуна эми Токтобүбү оргалча келмек болуп калыптыр. Мындай өзгөрүүнү күтпөгөн Акаев жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бир адамга карата атайын эрежени өзгөртүү эч бир логикага сыйбайт жана жеткен коркоктук деген БШКнын ишмердүүлүгүнө карата билдирүүсүн калтырган. БШКнын эрежени шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менделе эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту аткарган БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун. БШКнын шайлоого чейин кабыл алган жобосунда партия 7 мандат алса, 2 аял болот деп так жазылган. Мыйзамды жөнгө салчу эрежени 13 декабрда БШКнын жетекчилиги түнкүсүн мүчөлөрүн чогултуп, басым кылганына карабастан мүчөлөрү каршы болуп, токтомду өзгөртүү сунушу өтпөй калган. Менен тынчыган жок. 2 күн убакыт алып БШКнын ар бир мүчөсүнө жогорудан салам дубай айттырып, маселени бышырып, кайра дагы алып чыгышты. Кайра добушка коюп жатып, эптеп өткөрдү. Бир гана Альянска, анын ичинен мага гана тиешелүү маселени БШК атайын өзгөрттү. Адамга карата да эреже жазылабы, тобу. Шайлоо бүтүп, кимдер өткөнү жарыя болгондон кийин да токтомду өзгөрткөнү акылга сыйгыс көрүнүш. Мунун баарына жакынкы тарых баасын берет буюрса, акыйкаттык азыр чыкпаса, кийин чыгат. Ал арада Альянс саясий партиясы БШКнын гендердик квотаны сактоо боюнча жобонун өзгөртүүсүн жүйө келтирүү менен сотко кайрылаарын айтып чыгышты. Алар өз билдирүүсүндө мыйзамдуу өлкөдө сот менен чечебиз деген оюн айтышкан. БШК мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров жобону өзгөртүү боюнча сунуш буга чейин бир жолу көтөрүлүп, бирок колдоо таппаганын моюндап, анткени менен мыйзам алкандан чыкпаш керектигине кесиптештер да ынанıптыр. Ал эми соттошуу боюнча алардын толук укугу бар дейт. Бир жолу ошол маселе коюлганда 6 макул менен өтпөй калган. Анан мен айтып атам го, биздин эми Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кийин анан оюн өзгөрттү. Туура, бул мыйзамдын талабы экен. Биз аны аткарыш керек экенбиз деп туруп, кечээ күнү баары колдоп берди го. Бир гана коллегабыз каршы болду, а калганы бүт колдоп берди го. Туура, алар эми укугу бар. Сотко кайрылганга акылуу, кайрылсын, сот чечсин, эч маселе жок.
БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев буга чейин башка чечим, кече башка чечим болгонун шайлоо комиссиясынын өздөрү түшүндүрүп берүүсү керек. Мыйзамдын карама-каршылыгы да таасир этиши мүмкүн дейт. Канчалык мыйзамга туура келди, анын маселеси каралууга тийиш деген ойдо. Мыйзамды так сактоо керек болсо, ар бир кадамына жооп берүүсү кажет дейт. Буга чейин башкача эсептеп анан кечеки күнү эсептегенде бул эмнеден келип чыкканын өздөрү түшүндүрүп берсин. Биринчиден, экинчиден эми туура жанагы 30%дан кем эмес дегенге таянып атышат, баягы мандатты бериш керек деген. Бирок ошол убакта 70%ын башка тартип менен бөлүш керек деген бар. 70'ten az эмес 70 деп турат да ошол. Эми бир жерден мыйзамдын карама-каршылыктары бири-бирине. Мыйзам боюнча карама-каршылык болсо бир ченемде, демек башка мыйзамдарга кайрылыш керек да. Ошол тартип менен чечиш керек болчу бул маселени. Мыйзамды так сактагысы келсе, анда менимче алар бардык буга чейинки иш-аракеттерине жооп бериш керек. Мыйзамды кайсы ченемдерин аткарып койгондо үчүн. Маалым болгондой, талаш жараткан бул маселе боюнча арыздарды процедурага ылайык сот 2 күн аралыгында карап чыгуусу керек. Соттун чечими албетте эске алынат. Боршайком мандат маселеси тууралуу Конституциянын мыйзамын аткарууга, анын ичинде каралган нормалардан четтебөөгө милдеттүүбүз дешүүдө. Мындан улам 30% гендердик квотаны сактоо үчүн жубоо өзгөртүлдү деп түшүндүрмө беришүүдө. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Ньюс ТВ. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчынын жубайы Айгүл Жапарова менен БШК жогорку кеңештин депутаты кылып каттаган Токтобүбү Оргалчанын эч кандай байланышы жок экенин билдирди. Ал гендердик квотаны камсыз кылуу боюнча кабыл алынган чечимдерди саясатташтыруудан алыс болууга чакырды. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык гендердик квотаны камсыздоо боюнча БШК кабыл алган процедуралык чечимдерди саясатташтыруунун кереги жок. Айгүл Жапарованын Токтобүбү Оргалча менен эч кандай байланышы жок жана аны менен эч качан тааныш болгон эмес, деди президенттин маалымат катчысы. Президент Садыр Жапаров бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы 64-479 аскер бөлүгүнүн түзүлүшүнүн 50 жылдык мааракесинде жана күжүрмөн тууну салтанаттуу тапшыруу аземине катышты. Майрам ээлерин 50 жылдык маараке менен куттуктаган өлкө башчы аскер бөлүк алгач совет доорунда түптөлгөндүгүн, коюлган талаптарды так аткарып, күжүрмөн даярдыгы менен айырмаланып келгендигин өз сөзүндө басып белгиледи. Ошондой эле аталган аскер бөлүк бүгүнкү күндө да өз милдетин так аткарып, УКМК алдындагы тапшырмаларды, тийиштүү милдеттерди жөндөп жаткандыгынан күмөнү жок экендигин айтты. Өлкөдө бүгүнкү күндө аскер кызматкерлерине чоң жоопкерчилик жүктөлгөнү маалым. Мамлекеттин коопсуздугу менен бүтүндүгүн сактоодо дал ушул тармактын орду өзгөчө. Ошондой эле мамлекет башчы аскер бөлүгүндөгү казарма, Бакаев атындагы кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун жаңы имараты менен да таанышып чыкты. Иш-чаранын соңунда Садыр Жапаров аскер бөлүгүндөгү ардактуу меймандардын китебине эстеликке каалоо тилегин жазып калтырды. Башка кесип ээлеринен айырмаланып, сиздердин алдыңыздарга коюлган тапшырма ары татаал жана кыйла жоопкерчиликтүү. Себеби мамлекеттин бүтүндүгү менен эгемендигин коргоо үчүн аскер кызматчылары болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуудан сырткары, керек болсо өмүрүн да аябай курмандыкка барууга даяр болору талашсыз чындык. Ушуга байланыштуу сиздердин аскердик дараметиңиздерди жана социалдык камсыздоону жогорулатуу мамлекеттин негизги милдеттери болуп саналат. Коррупцияга тиешеси бар делген 40 бажы кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков маалымат жыйында билдирди. Бажы кызматы журналисттик иликтөөдө коррупцияга аралашкан деп саналган 40 кызматкерди текшерген. Анын жыйынтыгында тизмедегилердин көбү кызматынан бошотулса, айрымдары буйрук менен кеткен. Бул ишке тиешеси жоктор да болгон. Журналистикалык иликтөө эң сонун иш, бирок муну объективдүү чагылдыруу керек деп кошумчалады Кубанычбеков. Ар бир облустан айыл чарбанын өнүгүшүнө салым кошуп, агрардык тармакта ишкерлик жүргүзүп келген 18 ишкер айым. Бүгүн айыл чарба министри элеттерден келген айымдар менен ишкерлик багытында айыл чарбасындагы көйгөйлөр, жетишпестиктер, тоскоолдуктар боюнча пикир алышты. Биринчи жолу уюштурулуп жаткан мындай иш-чара Кыргызстан аялдардын көз карашы менен деп аталат. Министр жолугушуу учурунда ишкер аялдарга тамак-аш коопсуздугуна салым кошкондугу үчүн ыраазычылык билдирип, мындан арыда мындай баарлашууну салтка айлантуу ниеттери бар экендигин айтты.
Аймактардагы ишкер айымдардын башын бириктирген иш-чара Айыл чарба министрлиги тарабынан уюштурулган. Бул тегерек стол Кыргызстан аялдарын көз карашы менен деп аталып, бүгүнкү күндө элит жерлеринде фермерлик, дыйканчылык менен алектенген ишкер аялдар чакырылган. Чай үстүнө баарлашуунун башкы максаты бир нече жылдан бери тамак аш коопсуздугуна салым кошуп, айыл чарбасын алга жылышына аракет кылып келе жаткан айымдардын ой пикири маанилүү. Алар өздөрү эмгектенип жаткан тармактардагы көйгөйлөр менен аны чечүүнүн жолдорун сунушташты. Министрдин айтымында айыл чарбасын колдоо муктаждыгы бар. Аны чечпесе тамак аш жаатына маселе жаралышы ыктымал. 22 жыл өзү айыл чарбанын өнүгүшүндө өзгөчө бир тез боло турган иш-чараларга муктаж. Мына ошолорду турмушка ашырабыз. Антпесек, бүгүнкү күндө биз мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугун чечүү маселеси чоң көйгөйдү жаратып турат. Биринчиси, экинчиси бул азык-түлүк коопсуздугу менен бирге эле тамак аш коопсуздугу болсо, тамак аштын коопсуздугу жөнүндө, анын сапаты жөнүндө, анын өндүрүп жаткандагы технологиялардын жана талаптардын туура аткарылышы жөнүндөгү маселе дагы туруп атат да. Ар бир облустан биригип 18 ишкер айым келген. Ар бири өзү түптөп иш жүргүзүп келе жаткан жумушу, алардын күнгөй тескейи тууралуу көптөгөн маалыматтарды айтып беришти. Бири балык менен алектенсе, дагы бири балчылыкты колго алган. Мал чарбасын өнүктүрүү, асыл тукум жылкылардын санын көбөйтүүнү максат кылгандар да бар. Ош облусунан келген ишкер айым Зайнапкан Базарбаева чейрек кылымдан бери жылкы багып, анын санын көбөйтүү менен алектенип келгендиктен бул жаатта өз тажрыйбаларын ортого салды. Бүгүнкү иш-чара элеттиктер үчүн жакшы баарлашуу болду деп билет. Биздин чарба көп тармактуу, асыл тукум жылкы заводко караштуу, Касым атага караштуу мал бордоп семиртүүчү базабыз бар. Анан мына мен 24 жылдан ашып калды. Мал союучу цех иштетет элем. Но уну акыркы мезгилдин талабына жараша, Евразиядын талабына жараша дегендей чоңойтуп 17 миллионго Россиядан алып келип завод курдук Көмөн дегенден. Куруп азыркы мезгилде ийгиликтүү иштеп жатат. Мындай отурумдар тез-тез уюштурулуп турса, тажрыйба алмашууга, жаңы нерселерди үйрөнүүгө бөлгү болорунан шек жок. Кыргызстандын ичинде эле эмес, Япониядан тажрыйба алып келген ишкер айым лаванда жана роза гүлдөрүн өстүрүү идеясын Ысык көлдө ишке ашырган. Бул туристтер үчүн гектарлаган аянт ээлеген гүл талаада сүрөткө түшүүгө, фотосессия жасоого шарт түсө, өлкөнүн кооздугун даңазалоого салым кошуп келет. Алган эмес 3 гектар жерге өстүрүлгөн лавандада май алып, аны экспортко чыгаруу менен да алектенем дейт ишкер айым Айсулуу Дүйшөбаева. Биз ушул лаванда гүлүн өзүбүз өстүрүп, өзүбүз чогултуп, өзүбүз май чыгарып экспортко жөнөтөбүз. Бул өзүн абдан жакшы актай турган продукция. Мисалы үчүн 1 литр лаванда майы 100 евродан төмөн өйдө болот. Эгерде лаванда гүлүн өстүрсө, бул 500 000 сомдон өйдө чыныгы прибыль пайда алса болот. Ошондой эле айыл аймактарындагы ишкерлердин бири эле бул гүлдүн түрүн эмес, дары чөптөрдү өстүрүү, аны кургатып сатуу менен алектенүүндө үйрөтүүнү максат кылган ишкер бүгүнкү иш-чарадан жакшы нерселерди алгандыгын айтат. Ар кандай идеялар туккан соң аны өз аймагында жүзөгө ашырууга аракеттенсе болорун белгилейт. Белгилей кетсек, бүгүнкү баарлашууга келген айымдар балык өстүрүү, ары багуу, эт, сүт багытындагы уйларды көбөйтүү, дыйканчылык менен алектенип, элди таза азык менен камсыздоо, өңдүү, ар кандай багыт менен ишкерлик кылган айымдар чогуу чара маектешип пикир алышты. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, министрге көйгөйлөрүн түз айтып, аны чечүү жолдорун да сунушташты. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Бишкек жашылдандыруу ишканасы куурап чирип калган бактарга кезектеги санитардык тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Акыркы 50 жылда Бишкек шаарында жаңы бак отургузулган эмес. Ушундан улам бүгүнкү күндө калабыздагы бактардын массалык түрдө куурап калуусу байкалып, кээ бир учурларда куураган бактар сынып жерге кулап, шаардыктардын өмүрүнө коркунуч туудурууда. Баш калада канча куураган бактарак бар, алардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулабы? Кененирээк кийинки материалда. Башкаланын бир топ көчөлөрүндөгү сырты таза көрүнгөнү менен ичи чирип күйүлүп калган бактар кыйылды. Ошондой эле кээ бир жерлерде дүмүрлөрү таза болгону менен кыртышы куурап түшүп калган бактар алынды. Бишкек жашылдандыруу ишканасы шаарда жалпы 600дөн ашуун эски бактар бар экенин айтат. Мисалы үчүн бүгүнкү мына өзүңүздөр көрүп турган теректин ичи толугу менен чирик болуп атат. Мунун алуунун себеби теректер негизи шаардын ичинде бир 40-50 жыл жашайт да. Эми мунун ошо ар кайсы кандай жерге отургузгандыгы боюнча, эгерде парк сквердин ичинде боло турган болсо, андан көбүрөөк жашашы мүмкүн. Конечно, аны биз толугу менен жанагы өзүнүн технологиясын, өзүнүн нормасын сакташыбыз керек. Мына азыр өзүңүздөр көрүп аткан мына бул теректер толугу менен чирик. Өзүнүн багы бизде эреже бар. Эреженин негизинде бул жерде Бишкек Зеленкос, анан акыран акыр сиреди
жанагы ар бир райондун акиматтарынын чогуу комиссиясына чыгып, акты түзүп, ошо актыны кол коюлуп бүткөндөн кийин ошонун негизинде кыркып алуу иштери жүрүшөт. Бактар өз маалында жана шаар тургундары менен мекемелердин арыздарынын негизинде кыйылууда. Ишкана кыюу иштери жаз мезгилине чейин аяктап каларын убада кылып жатат. Айрым экологдор өлкөдөгү шаар, район борборлорунда көп жылдык дарактар себепсиз кыйылган учурлар көп экендигин айтып, коомчулуктун назарын жашылдандыруу көйгөйлөрүнө буруп келишет. Деген менен Бишкек жашылдандыруу ишканасынын атайын адиси шаардагы ар бир дарак текшерүүдөн өтүп, жарабай чирип калгандары гана кыйылып жатканын билдирди. На первый взгляд визуально бир караган адамга айрым дарактар жашыл болуп таза көрүнө бериши ыктымал, бирок көпчүлүк бактар 30-40 жыл жашаган соң ичинен чирип кетет. Мындай бактарак шаардыктар үчүн көп учурда кооптуу болуп келет. Мисалы, айрымдары жыгылуу алдында турса, дагы башкалары туура эмес жерде өсөт. Буга чейин бир дарак кулап адам өлүмү менен коштолгон учур да катталган. Андан сырткары жол тар болуп, унаалар тыгылып калган учур көп. Бул сыяктуу бир катар себептерден улам шаар бийлиги дарактарды кыюуну чечти. Алардын ордуна албетте сапаттуу дарактар тигилиши керек. Буга чейин салттуу кара жыгач жана мырза терек тигилип келген. Быйыл Бишкек жашылдандыруу ишканасы 9000 көчөт отургузууну пландаштырууда. Алардын ичинде жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу эмен, ак чечек, арча, кызыл карагай, ошондой эле бадалдар жана 2.200.000 түп гүлдүн 27 түрү кирет. Октябрь районуна караштуу Юнусалиев көчөсүндө жалпы 94 бактар кыйылды. По поводу жалоб жителей. Албетте бул бактардын ордуна милдеттүү түрдө көчөттөрдү орнотобуз. Буга чейин шаар тургундары тарабынан кооптуу бактарактар боюнча көптөгөн кайрылуулар келчү. Буйруса жазга чейин бул иштер аткарылып калат деп турабыз. Эгерде кооптуу дарактарды көрсөңүздөр, Бишкек мэриясына кабарлап туруңуздарды өтүнөбүз. Кыйылган бактар каладагы аз камсыз үй бүлөлөргө кышка кошумча отун катары таркатылмакчы. Жашылдандыруу ишканасынын маалыматына караганда, жалпы 1000 кубтан ашык отун муктаждарга берилет. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнүнө карата Бишкек шаарында эл аралык уюмдар менен биргеликте жыйын өттү. Анда миграцияда жүргөн мекендештердин абалы жана алардын укуктарын коргоо боюнча сунуш пикирлер берилди. Аны менен катары Кыргызстандын ички миграциясына жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык ички миграцияда жүргөндөрдүн 56,3%-ын эркектер түзсө, ал эми ар бир 3-чү аял акча табуу үчүн жашаган жерин которгон. Бүгүнкү күндө мамлекеттик миграция кызматынын расмий маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө 700 миңден ашык кыргызстандык бар. Ал эми расмий эмес маалыматтарда алардын саны миллиондон ашат. Белгилеп кетсек, быйылкы жылы миграция Кыргыз Республикасынын миграция саясат концепциясы бекитилген. Ошол концепциясынын алкагында дагы 5 жыл 2 этап менен болот. Бул концепциясын иш жүзүгө ашыруу боюнча азыркы учурда ошол биринчи этабы боюнча 4 жылга иш планын бекитүү боюнча анын кандай иштерди аткаруу боюнча дагы план иштелип чыккан. Ал бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кабинет министрликке кирдилер. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев 14 декабрда Москва шаарында Орусиянын күрөш спорту федерациясынын президенти Михаил Мамиашвилиге жолугуп, кызматташтык жөнүндө суроолорду талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясы маалымдады. Алар кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен орус спортчусу Роман Власовдун беттешин уюштуруу боюнча суроолорду дагы талкуулашкан. Дүйнөнүн 3 жолку, Олимпиаданын 2 жолку чемпиону орусиялык Роман Власов Олимпиаданын күмүш байгесинин ээси кыргызстандык Акжол Махмудовду беттешке чакырган. Учурда алардын беттешинин так датасы белгилүү боло элек. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.